Ассаламу алейкум, туған арғанайсыздар, YouTube көрушілер. Талас обласы Айтматов районында Қызыл Адыр айылында там сатқа шығып жатыр, туғандарым, сіздер көріп тұрғандай. Бұл жердің мекен жайы 5 сотик деген жер екен, туғандар. 5 сотик деген ошол. Жалаң 5 сотик дер екен, бұл жақта участок тұрчу. Мына бұл жердің де ошо аянда 5 сотик екен, туғандар. Бұл жаққа келіштің жолын түшүндүрүп берейин. Бұл Девора кафени билесиздер, Киевкадағы Девора. Ошо менен эле келсеңиздер болот, ошо көчө менен, туғандар. Жаңы салынып аткан там екен, сонун болуп салынып аткан екен, проекти аябай жакшы экен, тугандар. Ким алса да буйруса почти даяр экен да. Карагылач, баарын сонун кылып жасап койдур. Сыртын айланып тааныштырайын, анан үйгө киребиз буйруса этегинде. Тепкичтерин баарын сонун кылган экен. Размери болсо 11,5 га 13,5 га болгон там экен, чоң там. Кирпичтен салынып аткан там экен. Анан бул жерде неме Авшуат еткен кен сонун кылыпчы астын. Ошондо мындай дуалдан кенен кылып чыгарган экен. Бул чыкканда примерно бир 60 чыккан экен мындай эле. Ошондо фундаментке да влиять этпейт. Өтө сонун экен. Мындайынан айланайык. Айланып келейик, тугандар. Анын баазын этегин айтабыз. Дрон менен да көрсөтөбүз, тугандар, кандай келишти бул жака. Дагы ошо билбегендер бар. Ошону болжолдоп дрон менен көрсөтүп беребиз өйдө жактан. Şu çegara şu tamına bütkön жерге чейин окшойт, баардыгы бирдей салынган экен, şu тушта примерно чегарасы. Şu 5 сотик экен, аянды. Аркасында ушундай эки чоң айнеги бар. Бүт турбалар баарын түшүрүп койгон сонун кылып. Баары даяр экен да, тугандар. Анан бул жердин дагы чегарасы болсо мына ушул жерден көрүнүп турат. Мынакей. Ортодо дагы участок бар өзүнчө. Анан бул участок ушул. Көрүп тургандай эки жакта ход бар, главный ход, анан бул жер топказ экен, анда тааныштырабыз кирип. Ушундай экен бул жер, тугандар. Тамды менен чекчейткен экен. Крышасын көрсөк, крышасы ушул черепицадан салган экен, ошо сонун кара светтен. Сонун көрүнүп калат экен, тугандар. Азыр эми үйдүн ичине кирип, силерге тааныштырайык. Чегарасында ушундай экен да, ушул жерден. Бұл немелеріне лесенсаларына сонун кылып жазган экен. Бул жагын. Бисмиллахиррахманиррахим. Анан бийик экен да, жакшы. Киргенде бул жак ушундай хол экен, киргенде эле түз. Оң жакка карасак, бул жак спальный комната экен. Атайын ылдый жакка чейин кылган экен айнегин, чтоб чоң мындай жаркырап турганга. Сол жағын қарсақ, бұл жақ кухня екен, туғандар. Кухняда ушундай айнек, ылдый жаққа чейин. Қаласаңыздар, көтөрүп аласыздар. Бүтүнө сусмапояс куюлган, колонна жок, бирок сусмапояс үстүнөн кеткен экен. Жакшы, анан ортозу холл бул жакта. Бул капталды болсо, туғандар, жанагы экинчи эшик бул топканыкы. Бул жер санузел болот. Айнегин даярдап коюптур. Бул ортозунан бөлүп коет экен, болду. Ортосынан бөлүп коет. Санузелге бул жерден кире бересиздер үйдөн. А топкага сырттан мындайдан кире бересиздер, тугандар. Шуну ортосунан бөлүп коет. Кааласаңыздар, бул жерден да эшик кылып аласыздар. Үйдүн ичинен да киргенге топкага. Кийинки жакка өтсөк эми бул жак спальный дагы. Кенен экен комнаталары. Бул жакта спальный комната экен. Жакшы. Эми кийинки комната болсо зал экен да. Бул жак болсо кенен зал. Эки айнеги бар. Сонун зал экен. Жакшы салынган экен да, мына балкаларын баарын таштап койгон, крышасын жаап койгон, только заливка кылып, анан ичин бүтүрөр жеңсер болот экен, эшик айнектерин салып. Анан бул жерде дагы сонун вариант кылган экен. Көп үйгө барганда ушундай жерлерге келгенде такалат, кандай кылсак депчи. Балка чыштаган кезде. Ондай холл жерлерге келгендечи. Бул жерин өзүнчө жа швейлерди таштап ортодон, анан ушундай кыйналышат го кээ-бирлерчи. Бунун варианты жакшы экен да. Кыйгашына балкаларды чыштап койгон экен. Жакшы кылыптыр ушул жагын. Так өзүнчө бул жагына дагы балка чышташ үчүн мындайдан швейлер коюп же смопояс койдуруп, анан балка чышташы да. Бул жердин варианты жакшы болуп кетти. Ошол.
туугандар, мына үй менен тааныштык. Өтө сонун экен туугандар. Баазын 4,5 миллион сом сурап атат кожо үйүнө. Анан телефон номери экранда. Ушу дагы эми баазын келишсеңиздер болот, өзүңүздөр байланышып. Азыр да дрон менен өйдөдөн көрсөтүп берем. Өйдөдөн бир сон көрүнөт дрон мененчи. Тиги дивараны көрсөтөм. Ошол жактан жолдон кандай келишти бул жака. Ошол каналга ошол лайктан басып көргөндөр катталып коюңуздар.